Жалпы проекттің суммасы қанша? 128 миллион доллар жалпы нарыққа. Салына тұрған жолдың ұзындығы қанша? 80,5 километр. Ошонда 1 километр жол қаншаға бүтіп атат реконструкция? Бөліңізді 128 миллионды 80 километрге 1 миллион доллардан ашық тұрау. Бұл жаңы жолдың әлі басы ұрып қалады. Яқта бізде мындай 128 миллион деген ол жалпы долбордың нарқысы. Құрылыс іштеріне бөлініп отқан ақша 110 миллион доллар. 110 миллион долларды бөлсек, ошол 80 километрге 1 миллион 300 тегерей болып атат. 1 миллион 300 мың доллар бұл 1 километр жолға. Бұл реконструкция емес қой? Реконструкция. Анын реконструкцияның ішіне бұл екінші категория. 4 тіркелүү, разделительный барьеры менен на всем участке, велодорожкалар менен, тротуарлар менен, освещениялар менен бар киргизилген да. Бер жақтағы эми бұл Қорымдыдан Балбайға чейин турабы? Ооба. Эми бер жагын алайык. Балыкчыдан Қорымдыға чейин канча узундук? 104 километр. Канча сумма? 8 миллиард бұл шындай сумма азырға. Мен білбейді екенмін. Қандай білбейсіңдер? 133 миллион доллар. Баасын айтыңыз чеме? 104 ме? Балықшы Қорымдыны? 1 километрдекен. 800 мың доллар. 749 мың доллар. Бұл екесе көп болады бай бұл. Бұның үстек пайызы дағы көп болады бай, 2,5%. Кредитті қоя тұрыңыз. Кешіресіз. Кредитті қаржы министрлігі төлөйт. Далбастап келген сілер төлөйсіңер. Қарапайым ел төлейді. Турау? Мына Бишкек Қарабалта жолдың. Башталбай жатып, ремонт қылып атат. Талас-Тарас су самыр жолы 2 жылдан ашып кетті, мөөнөттү. Кабыл албай атасыңар. Балыкчы Қорымды жолы мөөнөт өтүп кетти. Айлы кече кабыл алдын элек. Биз кредиттер алып атабыз. Жол салып атабыз. Силер кол салып атасыңар. Камалганыңар камалып атат. Кече 15 кишиңер камалды турабы, дирекциянын башчысы. Урматтуу Саткатчы. 12 киши. 12 киши камалды. Темир жолдан 4төө кече башчысын камады. Ага чейин Весагаберттин башчысы камалды. Дагы бир орунбасарыңа жатат, анда мурунку орунбасарыңа жатат. Минтраста канча киши калды камалбаган? Мен таң калып атам, сиз менен эле министр калдыш керек. Министр көпчүлүк коалицияда отурат, сиз биякта отурасыз. Калганын баары камакта жатпайсыңарбы? ДДХңар больницада жатат. Мурунку ДДХ Америкага качып кеткен. 35 миллион сомду орду туу менен жок кылып турабы? Анан үшүнтө эле биз жол салатабыз эгемендик алгандан бери. Кыргызстандын 4 миллиард карыз алсак, ошону 2 миллиард 800 миллион жалаң жолго кеткен. Биз өмүр бою эле кол салып келбедикпи? Анан бул жолдун наркы беркисинен кымбат болуп атпайбы? Анан силер ушуну ратификация кылып бер деп атсыңар. Биз дагы кылмыштуу топтун мүчөсү болуп калып атпайбызбы анда? Бұл келгенде тендер чыгарасыңар дагы эле консультацион услуги деп дагы бир 5 миллион доллар ошол кеңешчилерге кетет. Анан силерге кетет. Анан ИБРди боласыңар, ошентип отуруп чекесинен жонуп акчанын баарын жеп кетесиңер. Карапайым эл запкысын тартат. Кредитти эл төлөйт да, силер төлөбөйсүңөр да. Мына каржы министри жок келдиңер. Туура айтат. Улукбек Зулпукарович. Үстөөгө кымбат болуп атпайбы? Биз 2036-жылга чейин кантип төлөйбүз? Жылына 3 миллион доллардан төлөнөбү? Ай сайын 3 миллион доллардан төлөнөт экен. Мен графиңерди көрдүм. Кайдагы акча? Бир дагы эгемендик алгандан бери салынган жолдордун бирisi да өзүнө сактаган жок. СССРдин убагындагы жолдор 50 жыл жашап атат. Силердин жолуңар 2 жыл, 3 жыл. Кепилдиги 3 жыл силердики. Уялбайсызбы мындай? Жок дегенде силер өзүңөрдүн мындай атуулдук, мекенчилдик пайызыңарды билдирбейсиңерби, урматтуу транспорт министрлиги? Уялбайсыңарбы элдин алдында? Камалып атасыңар, мурунку 2 статкачы, бирөөсү качып кетти, бирөөсү мөнөстөтүп атат. Азыр 2 орунбасар. Мына азыр Бишкек Ош дирекциясы боюнча биз канча айттык? Мына выездный болгон. Барганбыз, ошондо жана алып келген турникеттигер, же болбосо электрондук шлагбаум иштебейт десем иштейт дегенсиңер. Жамшытбек Калилов өзү алып барган, туурабы?
Иштеген жок да. 2 жыл турду, 21 миллион сомго тендер өткөргөнсүңөр, туурабы? Туура айтамбы? Туура. Эми 21 миллион сом асманга кетти да. Максатсыз пайдаландык үчүн иш козгош керек да кадыр. Туннелге кирген машиналардын саны көбөйүп атат, акчасы азайып атат. Буну ким ишенет? Ким ишенет? Жылда 100 миллиондан ашык түшөт, а силердин отчетуңарда 60 миллион. Ашпайт. 2010 жылдан бери 60 миллион. Бер жактагы Весогабардтики 9 миллион сомго көбөйүптүр. Ана силердики көбөйбөптүр. Эмне алмаштырып бери кайрылып кетти койду. Карабалта кирип кетти. Мына акыры 2 жылдан кийин кыспеп иш козгоп ойнекиңерди камады. Алар азыр берип атат. Жакында орун басарыңарга жетет. Аныңарды камалып кетсе ким иштейт транспорт министрлигинде? Жоёбузбу? Мен жогорудагы кесиптешимдин сунушун колдойм. Мындай кредитимизге кереги деле жок. Кредиттин кыргызчасы көтөрмө. Көтөрмөнү эл көтөрө албайт. Силер көтөрбөйсүңөр, эл көтөрөт. Андыктан мыйзам долбоорун четке кагууну сунуш этем. Рахмат.